саламатсыздарбы? Аты жөнүм Азамат Асейин уулу, Атайгонбаев атындагы орто мектебинин география боюнча мугалимимин. Мен Сөркулова Телегей ушул Атайгонбаев атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу болом. Кезинде атагы алайга, даңкы далайга кеткен 20-жылдын залкары Атайгонбаевдин атын алып жүргөн Көк Кашат айылындагы орто мектебинин ишмердүүлүгү менен тааныштырып өтөбүз. Анда эмесе биздин мектепке кош келипсиздер. Атайгонбаев атындагы орто мектеби алгач 1952-жылы 4 жылдык мектеп болуп ачылган экен. Ал эми 60-жылдары октябрь 8 жылдык мектеби болуп уюшулган. Ал эми 1987-жылы Атайгонбаевдин ысымы берилип 10 жылдык мектеп болуп уюшулду. Мына ошол быйыл биз 2022-жылы 35 жылдык тарыхка ээ болобуз. Мектепте 29 мугалим эмгектенет. 5 мугалим эл агартуунун мыктысы төш белгисинин ээси, ал эми 6 мугалим Кыргыз илим билим министрлигинин ардак грамотасынын ээси. Мектепте көптөгөн ийгиликтер, иштер жүрүп жатат. Мектептин ийгиликтери жана жетишкендиктери. Мектеп 10 жылдык болгондон бери 35 жылдык тарыхында 69 окуучу, райондук 27 окуучу, облустук 4 окуучу республикалык олимпиадага катышып, байгелүү орундарга ээ болушкан. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо иштери жакшы жолго коюлган. Математика жана кыргыз тили сабагынан кошумча иримдер өткөрүлүп даярдалат. Өткөн окуу жылында Талас райондук шаардык мектептердин арасында Атайгонбаев атындагы орто мектеби 2-чи орунга жетишип, ал эми 2018-жылы мектептин бүтүрүүчүсү Толдурбекова Нурайым алтын сертификатка ээ болгон. Акыркы 3 жылда Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган жылдын мыкты мугалими кароо сынагында башталгыч класстын мугалими Таналиева Майрам, чыгармачыл мугалим, химия сабагынын мугалими Шекербекова Гулира, үлгүлүү мугалим. Ал эми математика сабагынын мугалими Самакова Роза, кесипкөй мугалим номинацияларына ээ болуп, дипломдор менен сыйланышкан. 2018-жылы Рахат Сулайманова тарабынан уюштурулган республикалык мугалим доордун күзгүсү кароо сынагында башталгыч класстын мугалими Албанова Майрамгүл 2-чи даражадагы диплом менен сыйланып, ал эми кийинки жылы музыка мугалими Ниязбеков Алмазбек 2-чи орунду алып, компетенттүү мугалим номинациясына ээ болду. Мектепте эмгектенген бардык мугалимдер жогорку билимдүү. Замандын талабына ылайык 2021-жылы бардык мугалимдер компьютердик билимин жогорулатып сертификаттарга ээ болушту. Сабактарында ар түрдүү инновациялык ыкмаларды, жаңы технологияларды колдонушуп сабак өтүп келишет. Аны менен катар кыргыз элинин улуу мурастарын унутта калтырбоо максатында улуттук педагогиканы айкалыштырып, сабактарда колдонуп келишүүдө. Анда эмесе мугалимдердин сабактарына кезигинбесек, Англис тили сабагынан 2018-жылы эмгектенип кеткен волонтер Сара Джонс менен биргеликте проект жазылып, 116 миңге китептер алынып келинип, Америка борбору ачылган. Good morning, teacher. Morning. Good. How are you? I can ask you, tell me about the American corner. This is our little American corner. We are winner with Sarah Jones. These books in English, Kyrgyz and Russian books. Азыркы учурда башталгыч класстын мугалимдери окуу керемет долбоорунун алкагында иш жүргүзүп, ар түрдүү стратегиялардын негизинде сабак өтүп келишет.
Апанын милдети, атанын милдетине азыр өзүңүздөр топко бөлүнүп, ана жооп берип койсоңуздар. Азыр сиздердин жоопторуңуздарды мен кагаз үстүндө Окуучулар компьютердик иримдерге катышуу менен жаңы программаларды үйрөнүшүүдө. Кыргыз тили мугалимдери тарабынан мектеп ичинде манас таануу интеллектуалдык таймашы өткөрүлүп турат. Мектепте түзүлгөн Каникей тобу райондук, облустук таймаштарга катышып, бир нече байгөлүү орундарды алып келишкен. Учурда математика, физика, химия сабактарында этнопедагогиканы пайдалануу жагына көңүл бурулуп, сабактар өткөрүлүүдө. Азаматанда биз баалоону жүргүзүп атканбыз. Оңой суроо болуу үчүн 4 деген Аймак таануу максатында окуучулар менен бирге география мугалими Асейин уулу Азамат тарабынан Талас облусундагы тарыхый жерлерди кыдырып, эсте калаарлык экскурсия сабагын уюштуруп келет. Мынакей бул жерде жана айтып өткөндөй эле бул минерал жарык өткөрүүчү болуп эсептелет. Карасаңыздар, барлык жактарынан жарык өтүп атат. Окуучулардын бош убактысын максаттуу өткөрүү жана катылып жаткан таланттарын ачуу максатында мектептин базасында жаштар борбору ачылып, ал жерде спорттун интеллектуалдык түрлөрү, тогуз коргоол жана шахмат, кыздар үчүн сайма саюу, китеп окуу жайлары, гипс менен иштөө, сүрөт тартуу иримдери иштеп жаткан болсо, коомдун талабы болуп жаткан окуутууларды уюштуруу үчүн лидердик, команда менен иштөө, медиа сабаттуулук, чыр-чатактарды алдын алуу боюнча тренингдер өтөлүп турат. Команда сүлгөнү келген экенбиз, кара агытай мачунун, албан түрлүң эли бар, ала кандай кыргыздан, алалбай жүргөнгө кийим.
балдар деген ырды азыр балдарыбызда берет. Мектеп ичинде спорттун түрлөрү боюнча волейбол, футбол, баскетбол, шахмат, тогуз коргол иримдери үзгүлтүксүз иштеп, облустук мелдештерде алдыңкы орундарды алып келүүдө. IPZ деген уюмга Тынчтык жана өнүгүү институтуна жаш тынчтык куруучулар аталышындагы долбооруна атайын проект жазганбыз. Ал проекттин аркасынан аракет аталышында Тынчтык куруучулар клубу ачылды. Мектептин айнектерине жалюзи орнотулган, ысык тамак уюштурулган, мындан сырткары сабактарды өзгөчөлүк менен окутуу жана кароо сынактарга жиберүүдө маселе жаралбаш үчүн атайын формалар тиктирилип берилген. Мектептин бүтүрүүчүлөрү ийгиликтүү иштөө менен өздөрү аяктаган мектепке демөөрчү болуп, окуучулардын мыкты окуусуна дем берип келишет. Саламатсыздарбы? Менин атым Бакытбек Жунусалиев. Учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде кыргыз тили жана адабият предмети боюнча сабак берип келем. Саламатсыздарбы, урматтуу ижагайлар. Мен Сурапов Анакул Кудайбердиевич, Талас областынын Талас районуна караштуу Көккашат айылынын Атагынбаев орто мектебинин 1997 жылкы бүтүрүүчүсүмүн. Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университетинде окуу маалымат башкармалыгында башкы адис кызматын аркалап келем. Мен Толоев Максатбек Жеңишевич 1978 жылы Көккашат айылында туулуп өскөнмүн. 1995 жылы Атай Огонбаев атындагы орто мектебин аяктаганмын. Мектепте окуп жүргөн мезгилимде айрыкча ушул биология, химия сабактарды сүйүп окуп, райондук, областтык, республикалык деңгээлдеги олимпиадаларга катышып байгелүү орундарды ээлегенмин. Мектепти аяктагандан кийин ушул мектептин коомдук турмушунда активдүү катышпасам дагы кээ бир учурларда өзүмдүн салымымды кошконго аракет кылып келе жатам. Айрыкча окуу жылында ийгилик жараткан мугалимдерге, окуучуларга үй бүлөмдүн жеке өзүмдүн атымдан стипендия берип келе жатам. Андан тышкары Көккашат айылынын футболдук командасына демөөрчүлүк дагы көрсөтүп жүрөмүн. Учурда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогикалык колледжинин директору болуп эмгектенип жатам. 2022 жылы 11 класстын окуучусу Кыялбекова Айзат Борбор Азиядагы Америка университети тарабынан уюштурулган кароо сынакка катышып, жеңишке ээ болуп, бюджеттик окууга жолдомо алды. Ата-энелер менен иш жүргүзүү. Азыркы тапта мектептин базасында камкордук кеңеши түзүлгөн.
ата-энелери менен тыгыз кызматташуунун натыйжасында окуучулардын дүйнө таанымын жогорулатуу жана аймак таануу үчүн жол кире маселеси чечилген. 2017 Мерсика уюму менен биргеликте ысык тамак уюштурулган. 2018 Мерсика уюму менен мектеп алдындагы бакча долбоору ишке ашып, 38 сотук аянтка 122 түп алма олтургузулуп төшүмүн берүү алдында турат. 2020 Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси менен биргеликте мектептин базасында жаштар борбору ачылып, жогоруда белгиленген 6 түрлүү ийримдер ачылып, материалдык техникалык базасы жакшыртылган. Мектепте 1 компьютердик класс, 3 лабораториялар, китепкана, спорт зал, ашкана, медициналык кабинет, жыйындар залы, 20 класс кабинеттери жана Атай Огонбаевдин музейи орун алган. Анда эмесе бүгүн биз сиздер менен Атай Огонбаевдин музейи 2003 биздин эски мектепте ачылган. Кийин биздин мектебибиз бүткөнүнө байланыштуу 2021 январь айында бул жака заманбап стилде бул жака көчүрүлүп, жаңы мектептин жетекчилиги, айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин астында биздин жаңы музейибиз ушул жака көчүрүлүп келип ачылган. Бул жерде атай атабыздын өмүр жолу, тарыхы, чыгармачылык жолу жана атай атабыз колдонгон комуздар, кийимдер орун алган. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде мектептин жана айылдын чыгаан инсандары жөнүндө маалыматтар, сүрөттүү баян топтолгон. Мектепте тарых предметин үйрөтүүдө окуучулардын өзү жашаган аймактын тарыхын биринчи кезекте билүүсү бул абдан маанилүү. Биз окуучулар менен биргеликте ушул маалыматтарды топтоп, хронологиялык тартипте бул жерге жайгаштырдык. Жерге тал айыл өкмөтү менен өнөктөштүк. Муниципалитет тарабынан 2020 жашылдандыруу үчүн 20 түп көк карагай олтургузулган. 2021 Атай Огонбаевдин музейин ачууга акча каражаты бөлүнүп берилген. 2022-2023 жылга пландалган иштер. Мектептин базасында болуучу 3 сааттык балдарды өнүктүрүү борборун ачуу. 1200 мектеп келечекке карай билим берүү долбоору менен мектептин базасын чыңдоо. Талас районунун өнүктүрүү фонду аркылуу дагы 4 класстын ичин интерактив доска, проектор жана ноутбуктар менен камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат. Мектеп администрациясынын социалдык тармактардагы даректери, мектептин социалдык тармактардагы баракчалары. Талас районуна караштуу Атай Огонбаев атындагы орто мектебинин жалпы ишмердүүлүгү жана анда болуп жаткан окуялар менен тааныштырып өттүк. Аз да болсо бул мектеп жөнүндө сиздерде маалыматтар болду. Эң мыкты мугалимдер иштейт жана окуучулар үчүн эң сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Биздин окуучулар эң таланттуу. Бүгүнкү аракет, эртеңки келечек.